Бүгүн 17 августта Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 215 баланы Ысык көлдөгү жалын жайкы лагерине жөнөттү. Бул тууралуу ведомстводан билдиришти. Маалыматка караганда балдарды эс алууга узатууну министрдин орун басары Жаңыл Алыбаева көзөмөлдөдү. Эс алуу аз камсыз болгон жана фостердик үй бүлөлөрдүн балдары, интернаттардын тарбиялануучулары, майыптыгы бар балдар, жетимдер жана турмуштук оор кырдаалда турган балдар үчүн уюштурулган. Президент Садыр Жапаров айткандай, балдар бул ар бир элдин, ар бир мамлекеттин келечеги, кыялы үмүтү. Биздин милдетибиз сиздердин бактылуу болуп өсүшүңүздөр үчүн бардык шарттарды түзүү. Татыктуу жашоо гана эмес, кубанычтуу, эстен кеткис эс алууга шарттарды түзүү болуп саналат. Бул жайкы лагерге бара жаткан министрликтин линиясындагы 3-чү агым. Жалпысынан өлкөнүн бардык аймактарынан 555 бала эс алат, деди ал. Белгиленгендей, балдардын эс алуусуна республикалык бюджеттен 5 миллион сом каралган. Бишкектин 27 линия көчөсү 28Б дарегинде тиешелүү уруксат кагазы жок көп кабаттуу үйдүн курулушу аныкталып, курулуш иштери токтотулду. Муниципалитеттен билдиришкендей, үйдүн курулушу Бишкек шаары боюнча архитектура курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан токтотулду. Ошондой эле курулушка уруксат берүү документтерин көрсөтүү талабы менен Алим Капитал жоопкерчилиги чектелген компаниясынын өкүлүнө эскертүү берилди. Эскертүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө уруксат документтери берилбесе, материалдарды сот органдарына өткөрүп берүү менен айып салынат. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1-сентябрда башталат. Ошондой эле мектеп каникулдарынын графиги бекитилди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 16 августта Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2023-2024 окуу жылынын базистик окуу пландарын бекитүү жөнүндө буйрукка кол койду. Буйрукка ылайык түрлөрүнө жана менчиктик таандыгына карабастан Кыргызстандагы бардык жалпы билим берүү уюмдарында 2023-2024 окуу жылы 1-сентябрдан башталып, 2024 жылдын 25 майында аяктайт. 2023-2024 окуу жылына мектеп каникулдарынын графиги бекитилди. Күзгү каникулдар 7 календардык күн 2023 жылдын 6 ноябрынан 12 ноябрына чейин созулуп, сабактар 13 ноябрда башталат. Кышкы каникулдар 14 календарлык күн 2024 жылдын 1 январынан 14 январына чейин созулуп, сабактар 15 январда башталат. Жазгы каникулдар 11 календардык күн 2024 жылдын 21 мартынан 31 мартына чейин созулуп, сабактар 1 апрелде башталат. 1-класстардын окуучулары үчүн 3 чейректе кошумча 1 жумага жазгы каникул күндөрү узартылат. Быйыл эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ошто белгиленет. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ошто эгемендүүлүк күнү кандай белгиленери боюнча маалымат берди. Ага ылайык 31 августта Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган мамлекеттик маанидеги иш-чаралар өтөт. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өтүп жаткан Көкбөрү боюнча клубтар лигасында Дүйнө кубогу үчүн жарым финалда 17 августта Жаштык жана Алтай командалары ат салышты. Биринчи таймдын 1-мүнөтүндө эле Жаштык командасынын оюнчусу атаандашынын тайгазанына салым таштап, эсеп 1-0 болду. Экинчи таймда Жаштык командасы дагы 3 салым таштаса, Алтай командасы 1 салым салууга жетишти. Ошентип экинчи тайм 4-1 эсебинде аяктады. Эскерте кетсек, Көкбөрү боюнча клубтар арасындагы Дүйнө кубогу быйыл биринчи жолу Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясы тарабынан өткөрүлүп жатат. Мелдешти 2 жыл сайын өткөрүп туруу пландалууда. Ош шаарында жалпы 5 улуттун башын бириктирген Азия чөлкөмүндөгү элдердин улуттук бийлерин чагылдырган Би искусствосу 2023 фестивали старт алды. Иш-чара 16 августта жүрүш менен башталып, шаар тургундарынын көңүлүн бурган концерт менен коштолду. Мне очень понравился этот день. Бүгүнкү күн мага өзгөчө жакты. Чынын айтсам, бул сезимдерди сөз менен айтып бере албайм. Фестивалды жакшы өткөрүп алабыз деп ишенем. Башкысы барыбыз достошобуз. Все подружимся. Фестивалга келген коноктор өздөрүнүн улуттук бийлерин көргөзүшөт. Иш-чаранын максаты болсо Кыргыз элинин улуттук бийлерин таңазалоо. Андыктан эл аралык Би фестивалынын алкагында Кыргыз элинин улуттук бийлери бийлелип, концерттик программа тартууланат.
Бул фестивалдын максаты ошол башка элге, дүйнө элине дагы, башка мамлекеттин элдерине өзүбүздүн бийлерибизди, өзүбүздүн улутубузду, кадазалтыбызды даңазалоо бий аркылуу жана жаштарга өсүп келе жаткан муунга ушул биздин өзүбүздүн ушул бийлерибизди, улуттук бийлерибизди калыптандыруу жана Ош шаарындагы ошол биздин келген конокторго дагы Ош шаарыбыздын туризмге ылайыктуу шаар экенин белгилеп, Ош шаары ошол туризмде өнүп өсүшүнө дагы бир өзгөчө маданият аркылуу салым кошушат деген ойдобуз. Ошонун максаты уюштурулду. 19-августка чейин фестивалдын дагы башка этаптары да уюштурулат. Иш-чаранын алкагында бийчилердин жөө жүрүшү болуп, республиканын баардык аймактарынан жана чет өлкөдөн келген кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси дагы өткөрүлөт. Ошко биз 2012-жылы осы Ош каласына келип, уйгур ансамблимен концерт бергенбиз. Ош, Жалалабад, Өзген, Токмак, Бишкек. Бул жылы 2-чи рет. Биз өтө кубанычтымыз. Рахмет айтабыз Ош башчысына. Биз осундай конок мейрамчылыкпен күтүп, биз осундай жакшы каршы алып, бизден көңүлүбүздөн өтө жакшы чыкты. Рахмет барлык оштарга, рахмет. Биз Кыргызстанга келгенибизге аябай кубанып турабыз. Алгачкы жолу келишибиз. Биз Индиядан келген катышуучуларданбыз, тагыраагы Пакистандан келдик. Биздин топ Кыргызстандагы иш-чарага, эл аралык сынакка биринчи рет келип атабыз. Түрдүү маданий башка улуттардын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Орусиянын өзгөчөлүктөрү бизге өтө кызык болот. Белгилей кетсек, би фестивалына Индиянын, Өзбекстандын, Казакстандын, Түркиянын, Орусиянын жана Кыргызстандын таланттары катышууда. Иш-чара 19-августка чейин уланат. Маданий саамалыкты Ош шаардык мэриясы менен Ош шаардык маданият башкармалыгы уюштурууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.